Салык кызматы көзөмөлдү күчөтүү аркылуу жылдын алгачкы 3 айында дээрлик 55 миллиард сом салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултту. Бул мезгилге белгиленген план 1,3 миллиард сомго ашык аткарылды. Каражат 2022 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 8 миллиард сомго көп чогултулган. Ушул жылы салык кызматы 250 миллиард сом салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултушу керек. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 43 миллиард сомго көп. 40 миллион сом салык жана төлөмдөр пландан 499 миллион сомго мурда чогултулган. Бул 2022 жылдын 3 айына салыштырмалуу 3,7 миллиард сомго көп. Чогултулган камсыздандыруу төгүмдөрүнүн көлөмү 14 миллиард 549,3 миллион сомду түздү. Же 849,3 миллион сомго ашыкча аткарылды. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 4,3 миллиард сомго көп. Смарт салым проектinin алкагында электрондук коштолмо кагазды киргизүү жана контроль кассовый машиналары киргизүү боюнча иштерди жүргүзгөнбүз. Ошонун натыйжасында бизде бүгүнкү күндө аналитикалык маалыматтар топтолуп, ошону анализдеп, тобокерчиликтер чыгарып, именно жанагындай ак ниетсиз фирмалар аныкталып, ошол боюнча текшерүүлөрдүн негизинде бул көрсөтүштөргө жете алдык. 2023 жылдын 1-кварталында бажы кызматына 19 миллиард сомдон ашык каражат чогултуу планы коюлган эле. Бирок жылдын алгачкы 3 айында бажычылар 20 миллиардтан ашуун төлөм чогултканга жетишкен. Натыйжада 1 миллиард сомго ашык чогултулду. Январь айына бажы кызматына Финанс министрлиги тарабынан 5,7 миллиард сом план прогноз коюлган. Ал прогнозду 105,8% аткарып, бажы кызматы өлкөбүздүн бюджетине 6,1 миллиард сом акча түшүрүлдү. Бул 331 миллион сомго ашыкча каражаттар түшүрүлдү. Өткөн 2022 жылга салыштырмалуу түшүүлөр, акча түшүрүүлөр 130 миллион сомго көп болуп, 122%га артыкча акча түшүрүлдү деп айтсак болот. Алдын ала эсептөөлөр боюнча үстүбүздөгү жылдын 1-кварталында республикалык бюджеттин кирешеси 66 миллиард 344,6 миллион сомду түздү. Жалпы киреше боюнча план 5 миллион 488,4 миң сомго ашык аткарылган. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу республикалык бюджеттин кирешеси 23,8%га же 12 миллиард 761,5 миллион сомго көбөйгөн. Киреше боюнча 22 жылдын январь-март айындарда республикалык бюджет жалпы кирешелери белгилеген план боюнча 60 миллиард 856,7 миллион сом болсо, иш жүзүндө 66 миллиард 349,6 миллион сом түштү. План боюнча 109%га аткарылды. Анткени менен республикалык бюджеттин чыгаша бөлүгү 68 миллиард сомдон ашты. Бул өткөн жылдын 1-кварталына салыштырмалуу 19 миллиард сомго көп. Чыгаша бөлүгүнүн көбөйүшү бюджеттик мекемелердин кызматкерлеринин эмгек акысын, ошондой эле пенсияларды, жөлөк пулдарды көбөйтүүдөн кийин төлөөнүн эсебинен шартталган. Сүйүнөй Тагайева, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.